Казакстандык окумуштуулар иштеп чыккан залалдуу шишикке каршы дары клиникалык сыноолордун 2 баштапкы баскычынан ийгиликтүү өттү. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти билдирди. Дос Сарбасовдун айтымында дары залалдуу шишик клеткаларын гана жок кылбастан, алардын өсүшүн да басат. Муну менен катар химиялык терапия учурунда айык кыз илдеттин акыркы станциясында да колдонулат. Атамекендик препарат Казак онкология жана радиология институтунда сыноодон өтүп жатат. Дарыгерлер улануунун жоктугун ырасташып, бейтараптарга берилген дары-дармектердин дозасын 2 эсе көбөйттү. Белгилей кетсек, казакстандык препарат эл аралык патентке ээ. 5 пациентов. Көзөмөлдөө тобундагы 5 бейтаптын абалын турукташтырууга таасирин тийгизди. Шишик чоңойгон жок. Бир бейтапта шишик 30% азайды. Башкача айтканда, кичинекей дозаны колдонсо дагы жогорку натыйжалуулугун көрсөттү. Ошондуктан биз мындай маалыматты алганыбызга кубандык. Бул азырынча баштапкы эффект. Бул препарат менен иштөө мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Биз муну аягына чейин чыгарышыбыз керек.